Жакшы жаңылык. Кыргызстанга электромобиль ташып келүүдө бажы алымдарын жокко чыгаруу чечими чыкты. Токтомго 17 май күнү министрлер кабинетинин төрагасы кол койгон. Аталган норма Евразия экономикалык комиссиясынын үстүздөгү жылдын 17 мартындагы чечиминин негизинде кабыл алынган. Бүгүнкү күндө ал күчүнө кирди. Ошол эле учурда квота жоюлган, ага ылайык быйыл кыргызстандыктар бажы алымын төлөбөй 5000 электромобиль, 2023-жылы 10 000 дана автоону алып келе алат. ИАЭПтин башка өлкөлөрдү да белгилүү квоталарды алышкан. Ал эми Россия өзүнүн электро транспортун чыгарууга белсенүүдө.